Спортты калтырбайбы? Демек ал ийгиликтүү адам. Өтө көпчүлүк адам кылбаган нерсе бул спорт. Азчылык адам кылып, ден соолугун сактап жүргөн. Мындайча айтканда, спортсменби, спортун таштап айтабы? Бул жашоодо көп ийгиликтерге жетип коет. Бир спортсменди көрсөң, машалла де. Аллах разы болсун де. Себеби эртең бирдеке болсо, ошолор чыгат алдыбызга. Өзүнчө кекке болгон, мындай кылып болгон, мындай кылып болгон дейт да. Тело ушундай болуп атпайбы, кааласа. Ошончолук машыккан, ошончолук тренировка кылган текебирликтен эмес. Ал негизи канаттары, колдору ошончолук чыгып калган. Бул текебирликке кирбейт, урматтуу мекендешим. Алсыз болуп туруп текебир болгондор канча? Көчөнүн башына кийип алгандар канча? Өзү арык, курчечен көчөнү бербейт. Спортсменди көрсөң, Аллах разы болсун де. Спортсмендин башка иштери дагы порядка менен да. Ал жерде сон чөйрө түзөсүн, ал жерден залдагы адамдар менен агайыны болосуң, таанышасың, бир туугандай болуп каласың. Чайханага барыштын ордуга, ошо досторуң чогулуп алып спорт залга барып машыксаң, бул нур үстүнө нур, гүл үстүнө гүл болот. Көпчүлүк адамдар бүгүн орундарды алмаштырып алган. Киного барат, түнкү клубуга барат, бирок мечитке барбайт. Анан не деп коет? Мечиттер көбөйүп кетти деп коет. Сен түнкү клубтарды эсепте, сойканаларды эсепте, башка жаман жерлерди эсепте. Мечиттерди эсептебей эле кой. Мына правильный питание да, мына кулпунай жөн эле аралашмасы. Кулпунай майлинанын аралашмасы, бананын аралашмасы. Баягы билиндер менен аралаштырып берет, Правильный питание кылгандарда калориясы жок тамактар менен. Ошо мөмө жемиштер, сухофрукты же. Мындай түз тамак толуп жатат да, урматтуу мекендештер. Анан биз барып ооруна, анан биз майлуусуна, эгер барып чындап иш кылып, ошону калорияны тери менен чыгарайын десең, анда же. Бирок шаардыктар ашын же, шашлыгын же тоюп алат, анан жата берет да. Ошондуктан шаардагыларды байкасаңыз семиздер көп шаарда. Айылдагылардын көбү арык келет. Неге? Кыймыл аракет бар ал жерде. Кыймылдашат, иштешет. Ошондуктан кээ бир аялдар айтат, 4 төрөдүм, 3 төрөдүм, 5 төрөдүм, анан фигурам жоголот экен дейт. Урматтуу эже карындашым, 3 төрөп, 5 төрөп, 10 төрөп фигурасынын сонун сактап жүргөндөр бар. Ошо фитнесиге барып, ошо тренировкасын кылып, өзүнүн денесин карап жүргөндөр өтө көп. Бул семиздик оору. Аны бериңиздер бул маселеге. Калориясы аз, денеңди окуп түшүнүп ал да. Кайсы учурда не керектигин билип ал. Сууу, кээ бирөөлөр чаңкаган болсо дагы, мен ачмын деп жей берет да. Жок, сен чаңкагансың. Чаңкашты дагы тамак менен толтуруштун аракетин кылат да. Ошондуктан сахары жок, ак өлүмдөн этият бол. Ак нерселерден этият бол. Ун ак, сахар ак нерселерден этият бол. Көп ооруларга себепчи.